ошондуктан биз бул боюнча тиешелүү келишим түзгөнбүз. Атайын менчик бир компания менен келишим түзүп каражат төлөтүп бар. Ошондуктан азыр бул иш-чара өткөндөн кийин дагы биз карап чыгабыз. Эмне үчүн, эмне себептер боюнча ушундай ситуация өткөн. Кимдир неме заказчик кимдир? Заказчик министерство. Министерство образования. Айдоолор болушу мүмкүн? Жумуштан айдоо. Аны айтып атпайм, бул иш-чарадан кийин аябай эле чоң, аябай мындай билим берүү системасына аябай чоң маанилүү иш-чара болду. Анан бир топ аябай маанилүү долбоорлор, ар кандай программалар, ар кандай маселелер талкууланды. Анан ушунун ичинен эми ошол эле бир эки тамга боюнча бир маселени көтөргөнү бул мен ойлойм туура эмес болду да. Мамлекеттик маанилүү иш-чара.